Достор, бүгүн Скотт Эткинстин катышуусу менен бир боевик киносунун сюжетин кыскача талдайбыз. Кинонун аты «Наследие лжи» деп аталат. Фильм 2020-жылы чыккан. Достор, видеону башынан аягына чейин көрүп, өз оюңузду калтыра кетүүнү унутпаңыздар. Окуя 12 жыл мурунку Украинадагы Киев шаарынан көрсөтүлөт. Мартин аттуу баш каарманыбыз дайындык менен бирөөнү күтүп турат. Бир аял машинага жакындап ичинде отурган жигит менен кызга карап сүйлөшүп отурганда, бирөө снайпер менен жигитти атып өлтүрөт. Андан соң аялды дагы жаракаттап салат. Башка бандит келип, ал аялды дагы атып таштайт. Мартин болсо, булар менен атышып кетет. Биринчи болуп Мартин жанагы снайперди атып түшүрөт. Андан соң экинчи бандитти издей баштайт. Машинада терүү алган жаш кызга Мартин жакындап, "Отура бер, машинадан чыкпа" дейт. Ары карай экинчи жигитти издеп жөнөйт. Ошентип Мартин ал жигитти дагы таап алып, аны дагы өлтүрөт. Ошентип машинага келсе бир агент жанагы кызды кармап алат. "Тез арада папканы бер, антпесең ал кыз өлөт" деп кыйкырат. Мартин ал менен сүйлөшөм деп ойлойт. Бирок жигит кыздын бутуна атып, аны жаракаттатып салат. Мартин ошол жерде макул деп папканы ыргытып, куралын чыгарып калганда, Мартин уйкусунан ойгонот. Азыркы убакытты көрсөтөт. Жанына Лиза деген кызы отурат. Мартин болсо эрежесиз мушташтарга катышкан жигит экен. Ошондой мушташтарга барат. Анын кызы болсо атасы үчүн акча сайгандай болот. Атасы рингде мушташып жатканда, кызы кайра бутуңду колдон деп кыйкырат. Бирок Мартин буту менен катуу сокку жасабай, колу менен көп атаандашын согот. Анын атаандашы дагы оңой эмес адам эле, жакшы мушташып коет. Ушул таймашта өкүнүчкө карай Мартин жеңилип калат. Артынан мушташты уюштурган жигит Лизага акча алып келип берет. Мартин түшүнбөй, "Сен эмне, мага каршы акча сайдыңбы?" дейт. Ага Лиза, "Мен сага айттым го, сен мени укпадың" дейт. Ошентип Мартин кызы Лизага курал колдонуп атканды үйрөтөт. Кийинки күнү Мартин таң атпай жумушуна кетет. Ал бир клубтун ичинде күзөтчү эле. Клубка кирген адамдарды текшерет. Ошол кезде Саша аттуу орус кыз жигитке карап, "Сиз менен сүйлөшүү керек" дейт. Мартин баарын текшерип бүткөн соң, ал кыздын жанына кирип, "Сага эмне керек" дейт. Ошол кезде Саша сүрөт алып чыгып, "Сиз менин атамдын досу болуп турсуз. Атамдын өлүмү үчүн өч алгым келет. Сиз ким өлтүргөнүн билесиз" дейт. Мартин, "Мен эми андай жумуштар менен алектенбейм" деп артка кайтат. Бир кезде орустун бандалары келип аларга ок ата баштайт. Баары качып ызычуу болуп, экөө эки жакка бөлүнүп кетет. Жолдон Мартин балдарынын кээ бир жигиттерин уруп кулатып, куралдарын тартып алганга жетишет. Ошентип үйүнө шашып келсе, Тревер деген жигит отурат. Жанында жардамчысы. Тревер Мартиндин мурунку таанышы экен. Азыр болсо Мартинге эскертүү үчүн келиптир. "Сени биз клубтан орустун кызы менен көрдүк. Араңарда эмне бар" дейт. Анан Мартин, "Силер билсеңер, азыр мен мындай жумуштар менен алектенбейм" дейт. Экөө сүйлөшүп отуруп, Тревер Мартинге жумуш сунуштайт. "Мүмкүн кайтып келесиң. Азыр орус бандалары кайрадан байгы папка менен алектенип жүрүшөт" дейт. Бир кезде Лиза кызы келет. Мартин болсо уктап жата бер дейт. Тревер ошонто "Кандай өсүптүр, чоңоюптур" деп сөзүн улайт. "Эмне кылабыз? Орустардын папкасын алабызбы? Аялыңдын эмне болуп өлгөнү тууралуу маалыматты билгиң келеби" дейт. Лиза болсо "Менин апам авариядан кайтыш болгон" дейт. Тревер кызга "Антип ким айтты" дегенде Лиза атасына таарынып ыйлап кетип калат. Мартин ачууланып "Кеткиле" деп кууйт. Тревер "Ойлон, кабарлаш" деп чыгып кетет. Жашоосуна кооптуу болуп атканын сезген Мартин буюмдарын жыйнап кызына "Кетебиз, даярдан" дейт. Экөө машинага эме отурайын деп жатканда, Мартиндин артынан келип бирөө чаап жиберет. Мартин эсин жыйса, орустун бандалары экен. Татьяна деген аял башчысы жигитке "Кызың бизде. Эгер биздин шартка көнбөсөң, кызың өлөт" деп эскертет. "Бизге 24 сааттын ичинде папканы жана Сашаны алып келесиң" деп шарт коет. Ошентип Мартин жумушка киришип кетет. Татьяна болсо Мартиндин кызынын жанына барып мультфильм коюп берет. Мартин алгач мушташ уюштурган клубтун ичине кирет. Ал жерде мушташ уюштуруп жүргөн жигитке келип, Сашаны сурайт. Ал киши түшүнбөй отурат. Мартин ал кишиге "Калп айтпа, мен го Сашага мен тууралуу айткан азыр. Телефонуңду бер" дейт. Ошол кезде бир күзөтчү келип калып, Мартин экөө мушташа кетет. Жана жигит күзөтчүнү атып таштап, бир аздан кийин берки кишини дагы атып, телефонун алып ошол жерден качып кетет. Ошентип Мартин тигил кишинин телефону менен Сашанын акыркы барган конок үйүнүн адресин таап алат. Мартин ал жерге барып, Саша менен кездешет. "Саша, сенин жардамың керек. Сенин атаң менин досум болду. Ошол себептен мен сени коргоймун. Бирок биринчи сенин мага жардамың керек" дейт. Алар биринчи барып, байгы папканы издеп башташат. Бир кезде ошол жерге Тревер өзүнүн адамдары менен жетип келет. Мартин алар менен мушташып, баарын жеңип кулатып таштайт. Андан соң качып кетет. Бир бузулган үйлөрдүн ичине кирип, Саша Мартин экөө жашынып калат. Бирок Тревер артынан жетип келиптир. Ошондо Саша калп эле Мартиндин курал менен кармап алат. "Жакындасаңар, ал дагы өлөт, мен дагы өлөмүн" дейт. "Ал папканы кайда экенин мен гана билемин" деп коркутат. Ошентип Саша менен Мартин экөө качып кетет. Алар аэропортко барып Украинага учуп келишет. Бирок Украинада дагы Татьянанын балдары аларды сырттан аңдып жүрөт. Эртеси күнү Саша атайын банкка барып, атасынын калтырып кеткен ящигине бармакчы болот. Саша ящиктер сакталган жерге келгенде Мартинге телефон чалат. Бирок ошол жерге Тревер дагы өзүнүн адамдары менен жетип келиптир. Ошол жерден Мартин аны курал менен кармап, анын көзүнчө папканы алып, андан соң алар башка эшик аркылуу ушул имараттан чыгып кетет. Бир кезде Саша Мартинге тапанча такайт. "Сен кайдан билдиң жанагы адамды" дейт. Мартин "Мен баарын түшүндүрөм" деп турганда, Саша аны жаракаттап кетип калат. Папка ошол Сашада.
Убакыттар өтүп жатат. Мартин кайра Треверге чалып, жардам сурайт. Менин кызымды алар кармап отурат. Айла жоктон ушул ишке бардым. Мени түшүнчү дейт. Бир кезде ошол жерден Сашадан түшүп калган бир кагазды көрөт. Ошол аркылуу Сашанын кайка барарын билип, артынан издеп жөнөйт. Акыры ал Сашаны кууп жетип, байлап коюп, Татьянага коңгуроо чалат. Кездешүүчү орунду белгилейт. Алар кездешүү жерге келет. Бир жагынан Мартин Сашаны дагы бергиси келбейт. Мартин болсо папканы көрсөтүп, кызымды кое бергиле дейт. Ошентип Мартин кызын куткарып кучактап турганда, Саша ок чыгарып атышып кетет. Бандалар Сашаны кармап алат. Мартин Сашаны коргоймун деп жаракат алат. Татьяна болсо Сашаны кармап турат. Эми аны өлтүрмөкчү болгондо Лиза Татьянаны атып өлтүрөт. Милиция кызматкерлери дагы келип калат. Саша болсо папканы алып сууга секирип кеткени жетишет. Ал эми Мартинди ооруканага алып кетишет. Ал түрмөдө таарыланып жатат. Саша болсо телевизорго чыгып бардык чындыкты айтат. Арадан бир аз убакыт өткөн соң Мартин кызы экөө үйүндө жүрөт. Бир кезде эшик кагылып, конок Саша келет. Ошентип кино аяктайт. Достор, өз оюңуздарды комментарийге жазып кетүүнү унутпаңыздар. Арадан бир жыл убакыт өткөрүп, кайрадан каналды колго алдык. Биз менен бирге болуп, каналга жазылганды унутпаңыздар.